Бухарада шаардын ар жерлеринде жанагындай хауз деп коет, кудук сыяктуу көлчөк суу сактагычтар. Мына ошол жерлерден суу толтуруп, ошол жерден суу алып, анан ар бир үйгө суу саткан суучу бар эле. Бир зергердин үйүнө 10 жыл суу ташып суу сатат. Алып барып идишине куюп берет, акчасын алат кетет. 10 жыл зергер алтын саткан, күмүш саткан, билерик саткан, сырга саткан кишинин үйүнө 10 жыл суу ташып, бир да аялына карабайт, бир да аялынан акчаны алат, аялынын жүзүнө бир да карабайт, аялын тааныбайт. 10 жылдан кийин суу алып келип, суу куйгандан кийин акчаны алаарда аябай термелип жана аялына суктанып карап, аял да таң калат, бул өмүрү менен уялып карашы эмес, эмне болду деп. Акчаны алып барса, билегинен кармап туруп, кысып туруп анан акчаны алып туруп чыгып кетет. Аял аябай таң калат. Эмне болду? Бул жигит мындай эмес эле, бул аябай таква эле. Эмне үчүн мындай кылды деп, бирок ыймандуу аял, диндин кабары бар аял, кечинде зергер, алтын саткан күйөөсү келгенден кийин, бүгүн эмне кылдың дейт. Адаттагыдай жумуштан келатам. Адаттагыдай жумуштан келгениң жок. Бүгүн сен бир күнөө кылдың, жок. Бети жок. 10 жылдан бери суу ташыган суучу бир да жүзүмө карабайт эле. Бүгүн менин билегимди кармап, кысып туруп, суктанып, кумарданып, анан коюп берип кетти дейт. Айт, не кылып келдиң дейт. Күйөөсү, о Аллахым, үйүмө жеткичем кайтардыңбы дейт. Ыйлап жүгөрөт. О Кудайым, базардан үйүмө келгенге чейин кайтардыңбы жазаамды. Кемпирим, аялым, канча жылдан бери зергер болуп, алтын шакек сатып иштеген болсам, бир да аялдын колун кармабадым. Бирок бүгүн бир аял келип, билерик алам деп жеңин түргөндө, суктанып кетип, кызыгып кетип, келиңиз ошол билерикти өзүм эле тагып коем деп, кармап туруп, билерикти өзүм тактым элем. Анан тооба кылып, кой астагфирулла, чошун аялдын колун эмне кармайсың деп коюп берип, үйгө келатканым, бирок, о Аллахым, үйүмө жеткенге чейин кайтарып коюпсуң дейт. Инна зина дайнун, фа ин акраттаху кана ал-вафау мин ахли байтик фa'lam. Чындыгында зина бул карыз. Эгер сен бирөө менен зина кылып карыз боло турган болсоң, үй бүлөңнүн кызың же аялың төлөйт, билгиниң дейт. Инна зина дайнун. Чындыгында зина бул карыз экен. Кимде ким зина кылып карыз болуп кала турган болсо, ал сенин болгон карызыңды карындашың же кызың төлөйт дейт. Имам Шафи айтат: "Мен зана фи бейтин бидирхамин." Ким бир үйгө алып, бир дирхамга зина кыла турган болсо дейт. "Юзна фи бейтихи би гайри дирхам", анын үйүндө дирхамсыз бесплатный зина болот дейт. О Аллахым, үйүмө кайтып келгенге чейин кайтардыңбы дейт. Кээде көпчүлүгүбүз бүгүн жана кыйынбыз. Менин аялыма, кызыма эч ким көз артпайт. Менин кызыма дептүү, аялым уяттуу, менен башканы карабайт дешиң мүмкүн. Сен кылган иш баарынын колунан келет. Дүйнөдөгү аялдардын көңүлүн тапкан, шустырый, аялдардын жүрөгүн жибитип берген жалгыз эркек сен эмессиң. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөдү шер ойло. Кээде кылган күнөө заматта кайтат.